Миңбулак жана Шадыкан айыл өкмөттөрүнүн тургундарынын 25 жылдан бери эңсеп жүргөн тилектери бүгүн орундалды. Анткени жер тилкесин тастыктаган документтин жоктугу алардын жашоо турмушуна бир топ залакасын тийгизип келген. Бүгүн өлкө башчысынын жер мунапысы боюнча чыккан жарлыгына ылайык 24 жаран мамлекеттик актыларга ээ болушту. 10 жылдан өтүп кетти, 15 жыл болуп калды. Жер немеси документин ала албай жүргөнүбүз. Президентибизге рахмат, жумуш кылып документ берип атат. Кыйналып эле жүрдүк да, эмне болуп калат, ал коебу жерди кайта кандай болуп калат, ар кандай ой болот эми. Эми сүйүнүп жакшы суктайбыз, мүмкүн жакшылык болсун. Баарыңыздарга рахмат. Алганыбызга жерди участогун алганыбызга бөлүнгөндө 98-жылы бөлүнгөн. Ошондон бери ушу айыл өкмөт менен эле чечими бар эле, ошону менен эле жүрүп атчык эле. Эми бул президентибиздин ушу жарлыгынын негизинде ушинтип мыйзамдаштырып берип атат. Коптонуулар болгон, эми жер участогубузга ошо тамсала албай коптонуп атканбыз, кандай болот, эмне болот деп. Анан буюрса иш бүттү, эми тынчып калдык. Бакай Ата районунда 9 айыл өкмөт бар. Учурда ар бир айыл өкмөттө жерлерди трансформациялоо иштери жүрүп жатат. Буга чейин 300дөн ашуун жаранга райондук мамлекеттик администрациянын токтому чыгарылып, 109 гектар жер мыйзамдаштырылды. Биз өзүбүз бүт ушу комиссиянын чечими, жыйынтыгы менен тиешелүү документтерин бүт баарын тастыктап, мына бүгүнкү күндө 165 мамлекеттик жеке менчик укугуна ээ деген актыны мына берип отурабыз. Тиешелүү документтери толук эместигине байланыштуу 240-ты кайтарганбыз. Эгер алардын да тиешелүү көлөндүргөн документтери болсо, ал тургундарыбызга дагы тиешелүү жер укугу боюнча документтер көлөндүрүлгөн берилет. Жерлерди мыйзамдаштырып жарандарга мамлекеттик актыларды тапшыруу үчүн Бакай Ата районунда атайын комиссия түзүлүп иш алып барууда. Учурда 1600 жарандан мыйзамдаштыруу боюнча арыз келип түшкөн. Анын 337-сине бүгүнкү күндө кыймылсыз мүлккө ээлик кылуу укугу берилип, калган 1000ден ашыгынын кайрылуусу каралып жатат. Кандай маселелер жаралышы мүмкүн? Ошо турак жайлардын ээлери ушул учурда үйүндө жок болуп калат. Такыр эле Кыргызстанда жок болуп калат. Азыр өзүңүздөр билесиздер, миграцияда жүрүп атат, тышкы миграцияда. Ошол себептен арыз түшпөй калып атат. Анан кээ бир турак жайлардын тиешелүү иш кагаздары жок болуп калып атат. Биринчиден ошол турак жайдын ээсинин көлү немеси, паспорт копиясы, жер салыгы, жанагы электр энергиясына төлөнгөн салым немеси төлөмү жана башка ошондой төлөмдөрдө квитанциялар деп коебуз го, ошолордо жарайт. Ошолордун негизинде биз арыздарды кабыл алып менчиктештирип атабыз. Белгилей кетсек, өлкө башчысы Садыр Жапаров жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө мыйзамга өткөн жылы кол койгон. Мыйзамды Жогорку Кеңеш 2022-жылдын март айында кабыл алган. Жаркынай Тургунбекова, Калмурат Мейманбеков, Эркинай Жумабекова, Бакай Ата району.